Туура бир жыл мурда Бишкек дүйнөдөгү эң кир деп эсептелген Бангладештин Дакка, Пакистандын Лахор шаарларын артка таштап, IQ Air рейтингинин сап башында турган. Бүгүнкү күндө 46-чы орунду ээледи. Абанын тазарышына бир катар факторлор себеп болууда. Алар кандай фактор десеңиз, Борбор калааны курчаган конуштардын жана коомдук транспорттун газга өтүшү, көйгөй жаратып келген Таштанды талаасындагы рекультивация иштери салым кошуп жатат. Өзгөрүүнү шаар тургундары дагы байкоодо. 1-2 жыл мурун аябай капкара болуп аткан деп атышат, анан кичине тазаргансып калды деп атам да. Не знаю, даже может немножко улучшилось. Ну, я астматик, я сразу чувствую изменения в воздухе. Менин оюмча, биразга болсо да тазарды деп ойлойм да. Анткени жаңа автобустар келип, кичине газ менен иштеген автобустар келгенде. Көмүр тесектерден жана жагылып отундарды кээ бир банялар иштетип салышат, кереги жок материалдарды күйгүзүп салышат. Ошолор кичине залакасын тийгизип атат бизге. Эми азыр бир аз болсо да ошолор тыйды, азыр кичине жакшыраак. Сапатсыз көмүр жагып, мончолорду жылытууда кездеменин калдыктарын пайдалануу абаны бузуп жатканын экологдор көп жылдан бери эле коңгуроо кагып келишкен. Бийлик тараптан системалуу иш жүрө баштаганы 1 жыл ичинде байкалды. Маселеге президент көңүл буруп, тиешелүү кызматтарга, жеке секторлорго рейд жүргүзүп, абаны булгап жаткандарды жоопкерчиликке тартууну тапшырган. Иш менен күрөшүүнүн баягы жолдору белгилүү болчу да. Бир гана ушул биздин шаардык бийлик менен биздин өкмөттүн эле бир каалоосу менен эле эрки керек болчу да. Ушундай эле көйгөйлөр менен башка өлкө мамлекеттер деле күрөшүп келет да турабы. Анан кийин биздикилер дагы ушул иш-чараларды жасап, жакшы ыкчам. Анан кийин биз ушул ыштан арылып отурабыз. Эң биринчиси бул ушул жанагы шаардык мектептерди бардыгын газга өткөзүштү. Биздин борбордук жептин мурун 90% кара кеченин күрөң көмүрүн жакчыбыз. Албетте, абанын булгануусуна коомдук транспорттагы терс таасирин тийгизет. Учурда борбордук көчөлөрдү дээрлик 1000ге жакын кичи автобустар аралабай калды. Жаңа автобустар киргенден кийин 500дөн ашык унаа толугу менен жүргүнчү ташкан каттамдан алынды. Бул 25-30%-ын тегереги болот деп биз эсептеп атабыз. Себеби мурун ушу 1700-2000ге чейин чыгып жүрсө, азыр ушу 1200, ушу 1000дин тегерегинде чыгып жатат автобустар, маршруткаларыбыз. Анан бул автобустар келген соң биз чоң көчөлөрдү дагы ушу маршруткалардан бошотуп турабыз. Мисалы үчүн ушу Чүй проспекттин Жаш гвардия бульварынан ушу Ибраимов көчөсүнө чейин ушу январь айында толугу менен бошоттук. Бул жерге 967 маршрутка кирбей калды. Кыргыз гидрометтен билдиришкендей, Бишкек шаарында 7 стационардык жана 1 автоматтык пост бар. Аларга 50 кичинекей белги бергич орнотулган. Күн сайын абанын сапаты текшерилип турат. Бүгүнкү күндө адистер калаанын экологиясын жакшы деп баалашууда. Белгилей кетсек, Бишкекте абанын сапатын көзөмөлдөө боюнча жаңы муниципалдык инспекция түзүлдү. Алар транспорттун абага тийгизген таасирин көзөмөлдөй алат. Инспекторлорго атайын формада берилип, 11 кызматтык электр унаа менен камсыздалды. Пилоттук долбоор Бишкекте 2 жылдын ичинде ишке ашырылат. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.